AQShnын президенти Дональд Трамп жакында өткөн AQSh менен Киевдин сүйлөшүүсүнөн кийин Украинадагы согушту токтотуу боюнча макулдашууга жетүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтты. Эми сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакшы жүрүүдө. Биз адамдарды өлтүрүүнү токтотууну көздөп жатабыз. Ал бизге көп деле тиешелүү болбосо да, биз көптөгөн өмүрлөрдү сактап калсак дейбиз. Көптөгөн адамдар көз жумуп жатышат. Бул каардуу согушта өткөн айда эле 27 000 адам абыт кетти. Андай болбош керек болчу. Эгер мен президент болгонумда, андайга эч качан жол бермек эмесмин. Украинанын бир катар оор майда маселелери бар. Алардын татаал маселелери болууда. Бирок Орусия согушту токтоткусу келип турат деп ойлойм. Украина да аны токтоткусу келет, аны билем. Анын чабарманы сүйлөшүүлөрдү улантуу максатында Орусияга барары белгилүү болду. AQShnын мамлекеттик катчысы Марко Рубио 3 жылдан ашуун убакытка созулган согушту токтотууда кыйынчылыктар болуп жатканына карабай, сүйлөшүүлөрдө жылыш болгонун кабарлады. Анда Украинанын суверендүүлүгү жана көз карандысыздыгын сактоого басым жасалууда. Жолугушууда 2 апта мурда AQSh сунуштаган тынчтык планы талкууланды. Азыр ушул күндө Украинадагы согушту токтотуу боюнча Бириккен Араб Эмираттарында жүрүп жаткан Америка, Украина делегацияларынын жолугушуусу, алардын сүйлөшүүлөрү бирдиктүү бир текстти иштеп чыгууга дагы деле жете элек. Бул жерде азыр принципиалдуу позициялар туура келбей турат. Украинанын аскерлеринин атынан Украина делегациясы билдирди. Бизге жогорудан буйрук болсо дагы ээлеп турган позициябызды таштап кетпейбиз, деди. Аларды да түшүнүүгө болот, себеби Орусия аскерлери күч менен басып алууга да күчү жетпей жаткан жерди эмнеге биз өз каалообуз менен таштап кетишибиз керек деген позиция болуп атат. Орусия армиясы Покровск шаарында алдыга жылганын кабарлады. Ал арада Украина бир канча фронтто орустардын чабуулунун мизин кайтарганын айтууда. Москва бир канча аймакка, анын ичинде Сумы жана Харьковко чабуул жасап, 140тан ашуун бутага сокку урганын жана 200дөн ашуун украин дрондорун атып түшүргөнүн маалымдады. Украина армиясы болсо 270тен ашуун жердеги кармаш учурунда бир канча багыт боюнча орустардын чабуулун токтотуп калганын белгиледи. Украинанын президенти Зеленский Орусия бул аптада 1400дөй дрон чабуулун жасаганын билдирди. Ал эми Орусия жакында Украина алардын 2 мунай танкерине жана Кара деңиздеги Новороссийск портуна урулган соккуну айыптады. Индия Орусиядан аскердик учактарын жана ракетадан коргонуу түзүмүн сатып алуу маселесин талкуулайт. Bloomberg агенттигинин маалыматына караганда, Нью-Дели менен Москва стратегиялык өнөктөш болгондуктан Индия Су-57 учактарын жана алдыңкы С-500 ракетадан коргонуу түзүмүн сатып алууну караштырып жатат. Путин 4-5 декабрь күндөрү 2021 жылдан бери биринчи жолу Индияга мамлекеттик сапары менен бараары күтүлүүдө. Анда Индия менен Орусиянын жыл сайын өтүүчү 23-чү саммити өтөт. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Венесуэланы коркутуп, өлкөнүн аба мейкиндигин жапканын жарыялады. Эксперттер эми AQSh Венесуэлага абадан сокку урушу мүмкүн экенин айтышууда. Трамп Мадуро менен эмне тууралуу сүйлөштү? AQShnын президенти Дональд Трамп Венесуэланын президенти Николас Мадурого телефон чалып, андан кызматтан кетүүсүн талап кылган жана эгер бийлигин тапшырып бербесе, аны күч колдонуп бийликтен алаарын эскерткен. Сүйлөшүү учурунда Мадурого жана анын жакын адамдарына жана үй бүлө мүчөлөрүнө амнистия берүү тууралуу сөз болгон. Анткени алардын көбүнө Америка санкция жарыялаган же кылмыш ишин козгогон. Бул тууралуу Wall Street Journal жазды. Маалым болгондой, телефон сүйлөшүүсү өткөн аптада болгон. Андан кийин тагыраагы 29 ноябрда Трамп Венесуэланын аба мейкиндигин толук жапканын жарыялады. Иранда кургакчылык күчөдө. Бийлик Борбор шаар Тегеранды эвакуациялоо маселесин талкуулап жатат. Башкаладагы резервуарларда дээрлик суу калбады. Өлкө боюнча да суунун запасы азайып баратат. Жаан-чачын нормадагыдан 10% гана жаап, 50 жылдагы эң кургакчыл мезгил болууда. Президент Пезешкиан элге кайрылып, кышында жаан жаабаса Борбор шаардын 10 миллион тургуну шаардан кетүүгө аргасыз болорун эскертти. Жасалма жол менен жамгыр жаадырып көрүштү, бирок ал да жардам бербей, сууну мал менен өчүрүп жатышат. Тургундар сууга узун кезекке турушууда. Каатчылык гидроэлектростанцияларга, өндүрүш жана айыл чарба тармагына да өз кедергисин тийгизип жаткандыктан баалар кымбатташы мүмкүн деген кооптонуу болууда.
Бангладеш Индиянын оппозициялык лидери Шейх Хасинаны мүмкүн болушунча эртерээк бошотот деп үмүт кылып жатканын, бирок маселе эки тараптуу алакага таасир этпей турганын айтат. Былтыркы студенттердин демонстрациясына байланыштуу Хасина адамзатка каршы кылмыш жасады деп сырттан соттолгон. Дака аны эл аралык кылмыш соту аркылуу өлкөгө кайтарууну көздөдү. Шри-Ланкада Дитва боронунан кийин сел жана жер көчкү жүрүп, бирдегинде 340 адамдын өмүрүн алгандыктан өзгөчө кырдаал жарыяланды. Президент өлкөдөгү каргашалуу табигый кырсыктан кийин калыбына келтирүү иштери узакка созулушу мүмкүн экенин эскертти. Шри-Ланка бийлиги менен жакындан кызматташып жаткан Индиянын аба күчтөрү жер көчкү жүргөн Комалай аймагында куткаруу жана эвакуациялоо иштерин жүргүзүштү. Таиландда сел жүрүп 170ден ашуун адам каза болду жана 10дон ашууну жаратылды. Өкмөт көз жумгандардын үй бүлөлөрүнө $62,000 берерин жарыялады. Бирок өкмөт элге жардам бербей жатат деген сын пикирлер айтылып жатат. Ага байланыштуу өзгөчө кырдаалдар кызматындагы 2 атка минер кызматтан алынып, куткаруу иштерин жакшыртуу боюнча кысым күчөп жатат.